Жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Сиздер менен кайрадан амандыкта жүз көрүшкөнүмө кубанычтамын. Ал эми бүгүн болсо мен дал ушул форматты өзгөртүп, негизи Зардалы Баткен жергесине келе элек болчумун. Анан бүгүн дал ушул Баткен жергесин көрүп кетейин деп атайын келип, анан сиздер үчүн дагы атайын бир сонун материал даярдайын деп жатамын. Азыр дал ушул Баткен облусунан бул жакка чейин 6 сааттан ашуун жол жүрүп келдик. Мындан ары машина жүрбөйт экен. Мындан ары бир 3 сааттай жол бар. Дагы пешко жөө жүрсөк болот экен, андан ары жөө жүрүп, бирок аябай бир ичке жолдорду айтышты. Бул жактан барып келгендерден уктук. Ичке жолдор аябай кыйналасыңар деди. Негизи эле бул машина жолдору деле жана видеонун башында сиздерге көрсөттүк го, дал ошол жолдор менен келдик. Ичке жолдор, бир машина батат, араң батат. Андан аркысы бул жагы мындай кандай жар деп айтсак болот. Мынакей достор, бүгүн дал ушул мен менен кошо сиздер дагы дал ушул Зардалы айылына барчу жолду жана ошондой эле Зардалы айылын көрсөтөлү. Биз менен бирге болгула. Азыр саат канча болуп калды? Саат 18:13 болуптур. Биз канча убакытта жетебиз? Алдыңкы ошол жака барганда айталы, Азыр жолдогу кызыктарды биз менен бирге көрүңүздер. Биз мына деп жөнөгөндөй эле Зардалы айылына барып, айыл менен таанышып келе жаткан эс алуучулар менен жолугуп, аталардын батасын алып, андан ары сапарыбызды уладык. Анан наракта час бар, часта неме бар, медсестра бар, медиктер бар. Биз азыр болжол менен канча убакытта жетсек болот? 2 саат деп коелу. Биз мага таарынып барып жол. Мен азыр барса көрөсүңөр, мен көпүрөгө зорго бар. Көпүрөгө жетип туруп кайтып келем, ар жака жеткен калды. Бөрөктөрүм такасы. Мында неме бар? Катыгыраак басса. Зардалы центрде ФАП бар, мектеп бар. Анан ошону сураштырсаңар медсестра болушу мүмкүн. Анан наркы Дарыянын ол бетиге өссөңөр, час бар, часта неме военчас бар. Алдым. Анан пайдасы 2022-23 үй салдым пеноблоктан. Тышында ротбанк менен шыбадым. Анан быйыл аялым экөөбүз чыгып, огородто айланып тостук. Наркы Эмне үчүн бул жакты тандап алдыңыз? Үйдү эмне үчүн бул жакка салдыңыз? Аялым ушул жактан экен. Неме бул жерде абасы таза, суу таза. Анан бизге окшогон возрастка мына ал жактын абасы жакшы туура келет экен да. Себеп салкын, суу кандай десем, кеңири, муздак. Ден соолукка пайдасы бар. Мусагыл айтканда жашоо керемет да, жашоо керемет деген себеби абасы биринчиден таза, суу таза, телефон иштебейт, свет жок. Эчтегеде кыжалат болбойсуң ошол. Магазин жок, арак эч ким ичпейт. Азыр мен бул достор менин армейскилерим болот. Кызылкаядан, Төймөй, Нараван ошол жактан келдилер. Биринчи жолу келдиңиздерби? Биринчи жолу келдим. Зардалыга биринчи жолу келдим, ама жылысыга былтыр бир келгенбиз. Былтыры мурунку жылы Аксыдан келди досторум. Олар да мына жылысыга алып келип туруп, жүр Зардалыны көргөлө деп Зардалыга алып өттүм. Сүйүнүп барып келдилер. Бул жердин абасыга, сууга ыраазы болуп кайтышыңарга биз тилектешпиз. Мен мына досторумду 2-3 жылдан бери алып келип ушул жерге, Зардалыга көрүп кетсиндер деп суудан, абасынан насип кылган экен. Мына бүгүн да келдик. Силерге насип кылсын, эсен-аман Зардалыга барып кайткыла. Кандай максатта барган болсоңор, ошондой максатта курсан болуп кайткыла. Амин. Мынакей достор, өзүңөр көргөндөй эле жол аябай кооптуу экен. Эки киши бир мондай жерде баса албайт го. Бир киши баса турган мындай эле бир гана чийме жол деп айтып калышат, бизде чийме жол десек да болот. Дал ушундай жол менен азыр где-то бир 15 мүнөттөй бастык окшойт. Алдыда дагы бир 2 сааттай убакытыбыз бар. Достор, мынакей могул жактагы кооздукту сөз менен айтып жеткире албайбыз. Бул жакта шаар аккан суу, бул жактары тоо. Бирок бул дал ушул биз бараткан жол аябай кооптуу десек дагы болот. Кооздук, бирок кооптуу, Аябай эле кооптуу достор. Ошондуктан акырын кетебиз, басып башында көргөнүбүздөй акырын кичинекей эле жол.
қой да араң батат чынында. Ооба, жана тиги жакта байке айтып калбадыбы? Бир койду мындай бир-бирден мынтип айдап өтүшөт экен бул жактан. Жада калса адамдар үчүн эмес, жаныбарлар үчүн дагы кооптуу экен десек болот. Кеттик. Достор, биз менен мынакей Оштунда жигиттер бар. Биз менен чогуу келишти. Келик. Мынакей Оштунун жигиттери алып барчылары. Арты ал жакта эмне? Жактагы Башират, достор. бул тез даярдалчу тамак деп айтабыз. Анткени азыр жолдо кыргыздардан амал качып кутулбайт да. Ар түрдүү ыкмалар менен тамактарын, өзүнүн буюм-тайымдарын кыйын жолдорду карабай жеткирип келишкен. Мынакей достор, көрүңүздөр, ушундай кыйынчылыкты көрүп келатабыз. Чарчап калдык. Бул жактагы кооздукка улам кызыгуу менен келип атып, мынакей 1 сааттагы өтүп кетиптир. Чарчуу сезим билмейт атат. Ооба, гугумдагы кирип баратат. Бирок аябай чарчадык. Айтпа, суу да жок, баклажка да жок. Араң келип атабыз. Кыскасы. Жүрүңүздөр, кеттик. Анан дагы биздин достор бүгүн биз ошол жакта биротоло бүгүнкү күнүбүздү ошол жакта калабыз деп кетип атабыз. Анан кыргызды кыргыз көчөдө калтырбайт деген сөзгө эле ишенип баратабыз. Буюрса көчөдө калбайбыз деген үмүттөбүз. Ооба. Кыргыз эч качан кыргызды жолдо калтырган эмес. Кыргыз аттан жыгылса да салттан жыгылбаган эл. Бизде сонун маанайда тосулат. Биз кудай конок болуп кетип атабыз. Анан мынакей монтип тизеден чаң дагы болуп калдык. Мынакей урматтуу көрөрмандар, менин кесиптешим алдыра кетип калды. Тез басып, өзүңүздөр көрүп жаткан видеонун мынакей кыяларды басып ушинтип келе жатабыз, кыйналып. Короче, видеонун аягына чейин көрүңүздөр, лайктан басыңыздар, комментарий калтырып коюңуздар. Мынакей достор, кесиптешим ушундай болгон жерлерден алып кетти. Андан соң караңгы кирип, жолдон дагы адашып кеткендигибизге байланыштуу камера тартуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон жокпуз. Корктук, чарчадык, айтор түрдүү эмоцияларды тартуулады бизге. Болжол менен саат 9:20 чамасында дал ушул Зардал айылынын кире беришине жетип барып, өлбүрөгөн бир жарыктарды көргөндө ушунчалык сүйүнүп, бир башкача сезимдерде болдук. Жолдо калбаганыбызга сүйүндүк. Баары бир бизди киргизет деген ишеним болду. Зардал айылынын кире беришиндеги Эсен мырзанын, аябай сонун мырза экен, дал ушул Эсен мырзанын үйүнө барып, ошол жерде таңыбызды атырдык. Кечинде чарчагандыктан съемканы эртең менен шашпай саат 9:30 туруп алып, андан ары уланттык. Салам достор, дал ушул Зардалдагы менин таңым бүгүн дал ушундай башталды. Кече азыр саат
9 болуп калды окшойт. Негизи кечээ биз жолдон адашып кетип, бир аз кечирээк келип калып, аябай чарчап калгандыктан бүгүн саат 9га чейин уктап калдык. Анан турсак бул жактан дал ушул байке монтип жүгөрүсүн арчып баштаптыр. Биз дагы азыр алдыңкы мүнөттөрдө жардам беребиз. Анан кийин негизи бул жакта кечинде келгенде байкеден сурасак, мал чарбачылык жана дыйканчылык менен гана алектенишет экен. Алдыңкы мүнөттөрдө буюрса дал ушул айылдын дагы кандай кызыктары бар, баарын көрсөтүп берүүгө аракет жасайбыз. Бизден алыстабаңыздар. Биз болсо азыр курсагыбызды тойгузуп алып, андан ары сапарыбызды улайбыз. Интернет дагы жок экен, свет дагы жок экен. Айтканда мындай кызык, скучно болуп кетет да, кызыксыз болуп кетет анан. Эмне кереги бар, лучше айылда эле, айылдын айылда үйүңүздөр бар экен, ошол жакта эле айылдан деле малды караса болот го. Бул ажал топурак алтын деп кой, негизи ошол. Достор, мынакей биз азыр жаңы эле курсагыбызды тойгузуп алып, атайын дал ушул айылды аралап келели деп чыктык. Бул айылда негизи дал ушундай бир чоң бир көчө бар экен. Бир эле көчө бар экен десек дагы болот. Анан кийин атайын бул көчөгө мондай жарыктар орнотулуптур, прожекторлор. Азыр дал ушул айылдагы ким деген атаны издеп баратабыз биз? Дүйшөн ата айыл өкмөтүн издеп баратабыз. Бул жакта мечит бар экен, атайын ФАП бар экен. ФАП бирок азыркы учурда иштебей жатыптыр. Декретке кетти деп айтышты. Таанышып, акырындык менен баратабыз. Бул жакта айыл аралап жашоочулар менен баарлашканыбызда Зардалынын абасы, суусу ден соолукка пайдалуу экендигин айтып, ошол себептен бул жерде көптөн бери байырлап келгендигин айтышты. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Жакшы. Жакшы да. Мына жасанып алсаңыз болбой Havasının suyunu içiyoruz, öyle keleriz, bolmasın da çok da kıyın. Демек, ден соолукту чыңдоо үчүн келе турбайсыздар. Soğuk için keleriz ha. Ay yaxşı da, karasın. Yeni demetken internet yok. Kızılçıdan alız kensler de. Telefon tartmayın. Biraz. Benim eskimden işi yok. Çırgap, yaşap jatasın da. Gideceğim kapıya sağ Вакыттын өтүшү кандай болот силерде? Мисалы азыр шаарда телефон бар, вакыттын өткөндү эле билбей Ne калабыз. vakıttı bilmeyiz aslında. Biri-birimizge jetmeyiz. Ben yoldaşım beni bir aydan beri endi gördüm. Ona tülü mal bakıp, tavdan malımız düşüp geledi, olardı kovalap. Anan onu sağ, anan onu kazanğa koyup, pişirip, uyutup, pişip deyip, keçkirip, ola tarıp, jat kalabız. Sağır turuyla kayıt öyle bayağı kesede. Демек, жашооңуздар кызыктуу. Интернет жок эле. Ötele kızık da, ötele kızık. Кайсы кызылды? Mana kızlar. Mana. Kesleşme alma жем болду. Тогур жактан кызылын алып берели, бирок азыр учурда сентябрь. Дагы деле албалар кызар. Buraya katıklı. Çürüyüp ketти. Alıyor alıyor.
Андан соң Зардалынын келип чыгуу тарыхына кызыгып көрдүк. Айыл эли Аксакалдар кеңешинин башчысы Таштанбай мырзадан сурасак баарын айтып берерин айтышты. Андан соң Таштанбай мырзаны дагы таптык. Биз айылга киргенде эле баягы Таштанбай аба дал ушул Зардалынын тарыхын ошол кишиден сурагыла деп айтып калды да. Мынакей дал ушул Таштанбай атаны таптык. Саламатсызбы? Кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүңөр кош келипсиңер биздин Өрүзалуу Зардал айылга. Рахмат чоң. Мынакей сизди издеп жүрүп акыры таптык. Айылдын ушул жакта жашайт окшойсуз. Бул жерде коңшулдан бул немеге токтосунга. Келиңиз, дал ушул биздин көрүүчүлөргө дагы кызык болуш керек. Дал ушул Зардалынын тарыхын кыскача айта кетсеңиз. Зардалдын тарыхы биздин Сакы деген бабабыз Ысыккөлдө Кыргыз калмак урушу 1-2 жол болгон да. Ошол жерде калмактарды кууп Кытайга барып ошондо Лобну дарыясынын жээгинде жашап калып, Жаңыл мырзанын олку заманында жер которуп Сакы Бакы деген бабалар ушул Зардалга келип жашап калган. Кайсы жылы? 1000 азыр 5 кылым болду да, 5 кылым болду. 500 жыл болду. 1000 канчанчы жыл? 5 кылым болду да. Ошондон бери ушул жерде ата-бабалар жашап өткөн. 1960-жылы Исхак Разаков көчүрмө кылган бизди. 30 адарга көчөсүңөр деген, бирок аксакалдар ушу Зардал калып кетет, ата конуш эң калбасы, биз жакын ортого баралы деп Баткен районунун Карабак айылга барып жайгашып калганбыз. 1960-жылы. 64 жыл гана болду бул жерден көчүп кеткенге бизге. 400 жыл жерде ушул жерде биздин ата-бабаларыбыз жашап өткөн. Бул жерде Кокон хандыгы мезгилинде бектер болгон, бийлер болгон, коом менен. Октябрь революциясы келгенде дагы мындай жакшы заман болгон эмес. Азыр Садыр Нуркожоевичтин эмесинде бийлигин учурда өтө көп жакшы жаңылыктар болуп жатат. Мына былтыры өткөндө Садыр Нуркожоевич жарыя кылды. Мына азыр силер басып өткөн жалгыз аяк жолду 25-жылы бюджеттен карап туруп, унаа жолун салабыз деп. Анан ушул жолду 1960-жылы салган чоң аталарыбыз. Мына ушул жалгыз аяк жол. Ага чейин мына бел, ошол арчалардан кышын жазын ошонун каттап турушкан. Согуш мезгилинде эркектер баары согушка кетип, аялдар ушу 20-15 кыла, 20 кыла буудайды көтөрүп ошо Сарталага жеткирип турушкан да ошол ашуу менен. Ошо кышында аябай оор болгондо кардын астында адамдар калып турган. Кийин анан Советтер Союзу мезгилинде 60-жылы анан ушунда жол ачышты. Жана чийир жолду. Чийир жол, жалгыз аяк жол. Өмүр жолу деп коебуз. Анан бул жерде кооз жаратылыш, таза аба, таза суу. 600 жыл жашаган өрүк бар мына талаада азыр бул жакта. Бул жерде бир алмурут бар. Мунун негизги себеби ушу органикалык жашоодо Зардалда. Ата-бабаларыбыз азырга чейин Кыргызстанда эң биринчи органика айыл ушу Зардал айыл аталган. Эч кандай химикат колдонбойбуз, жалаң органикалык жер семиштер менен мөмө жемиштер, тамак аштарды өндүрөбүз. Азыр мына алмалар өтө сонун пишкан. Кеп көрсөңөр билесиңер. Анан баягы 1964-жылга бизди ошо Кара Булак айылга көчүрдү деп айттыңыз го. Ага чейин канча көп бул жерде байырлаган элдер көп болгон окшойт, Көп болгон да бир. Андан кийин азайдыбы? Жок, ал жерге баргандан көбөйдү. Жок, бул бул жактагы элдер азайды да Зардал. Бул жерде азайып калган. Бул жерде неме айыл станциясы алынып, неме болгондон кийин 56 жылдан кийин Кеч Алмаз Атамбаевдин тушунда бийлик учурунда айыл башчы бир Сүйүн деген айыл башчы ушу айыл статусун алды. Ага чейин элдер эми ушул ата конуш деген таштабан бак дарактарды, мына ол азыркы учурдун талабы болгон сууду, келечектин көгөй болгон мына дарыяны, ушул жерде мына ушу тоолордун арасында бардык менделеевдин элементтери бар, кен байлыктар. Ушуларды биздин ата-бабалар азырга чейин ушу 500 жылдан бери келечек муундарга кыргыз элиги деп оор турмушта да сактап жашап келет да. Şu feodalizmde yaşasak dağı savur kılıp bir gün bolmasa bir gün jol kelet, una jolu Svet da kelet dep. Hazır bana şu soң daryaların birge bir düşön degen jigit 29 megabaytlık neme GES kurganı jatat. Jol kelse Kuday bir sazıma altın neme kömür kendiler işlep jatat. Ayıl hökümetke былтыр 12 milyon so'm tushdi. Endi mana altın kendiler işlep kalsa, Kuday kalsa Zardalı önüget. Анын өзүңүз канча жылдан бери, канча жашыңызда келдиңиз бул жакка? Мен төрөлгөндөн бери ушул жерде жашайм. Ушул жерде төрөлдүңүзбү? Ооба, ушул жерде төрөлүп, мектепти бирок арчанкisi Карабактан бүттүк.
военно-морской флотта кызмат кылдым, политехти таштап коюп, кичи ул эдем. Şu yenем şul жерде жашайсың мени карап dedi ата конuştu. Şondan beri men ömür boyu şul жерде мына 57-ге кирдим, Зардалда жашап. Политехте окудуңузбу? Ооба. Шаарда калып калайын деген кыялдарыңыз болду? Абаларым калды да, мен кичи ул болуп мажбур шул жерде калдым да. Демек шаарда калгыңыз келген? Конечно да, шаар жакшы го, энди бирок ата конuştu элегенде жакшы мына. Ошондой эле бул айылдын өзгөчөлүгүн айта кетпесек болбойт. Айылдын эли ушунчалык жөнөкөй жана меймандос келишет экен. Ар бир баш баккан жерибизден даам сызып, сый көрүп чыгып жаттык. Зардалы айылына баруубуздун эң башкы максаты айыл элинин жашоо шарты менен таанышуу жана ошондой эле АПА коомдук фонду менен биргеликте айылга кичинекей болсо дагы өз салымыбызды кошуп кетүү болгон. Айыл аралап жүрүп бир өзгөчө үй бүлөгө туш болдук десек дагы болот. 9 балалуу Эркин мырзанын үй бүлөсү бир суктанаарлык үй бүлө экен десек дагы болот. Аябай ынтымактуу, келинчеги дагы аябай сонун адам экен. Эркин мырзанын үйүнө барып конок болдук. Ал ортодо Эркин мырзанын үй бүлөсү аябай бир кызыктуу үй бүлө болгондуктан үй бүлө тууралуу сонун бир берүү дагы дайындап койдук. Алдыңкы күндөрү көрсөтүп беребиз. Биз мектепке баралы дегенбиз, бирок дем алыш күнгө туш болгондуктан мектеп ал күнү иштеген жок. Дүйшөмбүнү күтүш керек болуп, бул күндү биз эс алууга арнап өзүбүз үчүн сонун бир эс алдык десек дагы болот. Саламатсызбы? Келдик эже. Кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы. Өзүңөр? Жакшы, рахмат. Жакшы турасыздарбы? Шүгүр, жакшы. Өзүңөр? Жакшы, Кудайга шүгүр. Кандайсыз беке? Жакшыбы? Ден соолуктарыңыз? Каяктан келдиңер? Биз эже АПА коомдук фондунан келдик. Дал ошол Зардалы айылына кичине өзүбүздүн чакан салымыбызды кошуп кетели деп келгенбиз. Анан бул жактан жана бул балдарды көрүп калдык мектеп жактан. Анан сиздин балдарыңыз экен, аябай таттуу балдарыңыз бар экен. Канча балаңыз бар? 9 балам бар. 9 балаңыз барбы? Эң уусу канчада? Эң улуусу 98. 98. Канчада болот? 20. 26да. Бул жакта канча убакыттан бери Зардалыда? Көп убакыт болду бу жакта. Жашаганыбызда көп. Канча жыл? Канча жыл дейинби? Кана бир 13 жыл, 14 жыл кыштадык. Үйдө чоң энеси, чоң атасы бар да. Анан алар карагандыктан ул үй түшүп кетет кышында. Анан жазында ушунда эле. Ошондо жаз меме 2006 кызым бар. 2006 кызым азыр ушул быйыл 18ге кирди. Ошол бөөгүндө чыккан ошондо 18 жыл болгон болот. 18 жыл болуп калыптыр да. Эң кичүүңүз канчада? Балдарыңыздын эң кичүүсү? 2017-2018. 6 жашар, 7 жашар. Анан балдарыңыз бул жакта эле чоңоюп турбайбы анда? Кыйынчылык болбойбу баягы кичинекей жаш балдар менен? Жок, жакшы эле. Жакшы эле. Эже анан дал ушул АПА коомдук фонду бар. Уккан болушуңуз керек э? Буга чейин уктуңуз беле? Билбейт. АПА коомдук фонду бар. Дал ушул фонддун атынан атайын 9 баланын энеси экенсиз. Буюрса дал ушул сиздердин бир жумалык азык түлүк десек дагы болот. Атайын фонддун атынан сизге тапшырып коелу. Рахмат. Балдарыңызга жакшы бир таттууларды алып, жакшы бир тамак жасап берип койсоңуздар болот. Силер азыр каяктан келдиңер? Биз Бишкектен келдик. Бишкектен келдиңер? Ооба. Даңгыдан келдиңер же бияктан түштүңөр? Бул жактан айылдарды аралап, бүт бардык жака барып келатабыз айылыңыздарды аралап.
Mana dangi деп қойды. Жолыңызды көрдіңербі? Көп жылдан бері шунdan каттайбыз да. Көнүп калдыңыздар болуш керек, э? 25-жылы жол башталып турат экен, башталып калса. Жақсы, берем жол башталып кетсе екен, а? Күн 9-да келип, анан биякта Эсендеген аканын үйүнө жатып, анан азыр айылды кыдырып ошол. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Же кадимки эле мектептердеби? Кадимки мектептегидей эле. Башка Баткендеги мектептерде эле айлык маян аласыз. Мугалимдик бул өзүм кичинемден мугалим болом деп кызыгып жүргөнмүн. Мугалимдикке аябай кызыкчумун. Ошол мугалимдердей юбка кофтаны кийип, тыккан болуп мектепке барып, келип, окуучулар менен сабак өтүшүп. Ошол кичинемден кызыкчумун мугалимдикке. Азыр ошондо жалпы канча жыл болуп калды дал ушул мугалимдик кесипти аркалап келатканыңызга? Мен буга чейин Байназаров мектебинде, Бакир Байназаров мектебинде 3 жыл иштеп, андан кийин Сабир Момунов мектебине которулуп, ал жакта 1 жыл иштеп, анан Зардал айылына Нажмидин Сыйынов мектебине быйыл 5-жыл кетип жатат, ошону менен 8 жыл. 8 жыл. Мындан кийин дал ушул мугалимдик тармак менен эле кетем деген ойлоруңуз барбы? Ооба, мугалим болуп, ооба. Мугалим мага мугалим болуш жагат. Мугалим кесиби жагат. Бул жакта балдардын кандай өзгөчөлүктөрү бар? Дал ушул башка мектептегилерден. Ооба. Интернет жок, телефон жоктугуна байланыштуу булар китеп менен алышат. Тапшырмаларын убагында аткарышат.
мындай телефондорго алаксыбайт да, башка мектептерде телефон көтөрүшүп, анан мындай магазин жок болгондугуна байланыштуу ошол ага дагы эме болбойт да. Бул жерде ошол окуш керек. Жакка келгениңиздечи баягы жапжашынкай жерде жүрүп эле тоонун башына келип калган. Биринчи бул жака келгенде көнүш аябай кыйын болду. Биринчи келгенде ыйлап жүрдүк, көнүш аябай кыйын болду. 1 жыл ошо ыйлап өткөрдүм. Кийин 2-нчи жылда, 3-нчү жылдары анан эгин тигин эгип, ошого алаксып. Кыйын болот негизи биринчи жыл келгенде. Азыр болсо Жолу дагы аябай кыйын, жолудан кыйналабыз. азыр болсо кеткиңиз келбей калды болуш керек. Азыр деле кетким келет. Кеткиңиз келет. Рахмат эже. Достор, биз болсо 3 күндүк Зардалы болгон сапарыбыз карыды. Бул жактан баргандан кийинки видеолор кошулду, кошулбадыбы? Айтор аны оператордон сураш керек. Биз болсо видеону тартканга дагы күчүбүз келбей калды. Жолдон адашып, айтор түн жарымында жетип бардык. Эртеси күнү Эсен аганын үйүндөгү видеолор сөзсүз түрдө бар деген ишеничтемин. Анан кийин кечеги күнү болсо дагы бир күнүбүздү аябай сонун өткөрдүк. Зардалынын ар бир үйүнө кирип, даамсыздык чыктык десек да болот. Аябай эли тейлигенен меймандос элдердин катарын толуктайт экен. Негизи кеткибиз келген жок, бирок айла жок, убакыт деген успан куш экен. Бүгүн мынакей кетишибизге туура келди. Ушунчалык көп жолду бассак дагы жаңы ачылыштарды көрүп, чарчаганыбызды унутуп, бүгүн кетип баратабыз. Анан сиздерге дагы сөзсүз түрдө дал ушул жака келип, бир интернет жок, свет жок, бир кандай десем, эс алып кетишиңиздерди каалайбыз. Биз дагы сиздер дагы келип кетсеңиздер болот. Бул жака келсеңиздер эч качан көчөдө калбайсыздар. Сөзсүз түрдө Зардалынын эли сиздерди колунан келишинче болгон нерсесин берип сыйлап алат. Ооба, Зардалы айылында интернет, свет жок, бирок элдеринин жүрөгүндө мээрим, боорукердик, меймандостук бар деп айта алабыз. Андыктан коркпостон келе бериңиздер. Анан Зардалы айылында биз басып өткөн жолдорду кантип басып өтөм десеңиз, албетте мунун баардыгы оңой. Анан өзүңүздөр алдыда күбө болосуздар. Президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен бул жолдорго жаңы реконструкция, курулуш иштери башталат. Зардалы айылына барып келүү алда канча оңой болуп калат. Ошондуктан сиздерге да сунуштайбыз. Бул жерде өзүңүздү көйгөйлөрдөн, маселелерден алыс сезип, өзүңүздү өтө жакшы, эркин сезип каласыз. Андыктан сиз дагы келип кетиңиз дейбиз. Бүгүн жалпы кызыктуурда бизге кошуп алып барышкан Супер туунун алып барчысы Жанар айымга, ал эми Райым мырзага да терең ыраазычылык билдиребиз. Албетте сиздер менен кызыктуурда, кызыктуу күндөрдө жолукканча дейбиз. Ош туунун алып барчысы фамилия? Толбай. Жолбаев Талайбек. Сиздер дагы келгиле, сөзсүз түрдө. Чарчасаңар дагы, көп бассаңар дагы, унутпасаңар. Жол кетти.